Сегизинчи маселе, бул шейх айтып аткан маселелердин бул эми ошо орозонун казасын толуктоо. Мисалы адам кайсы бир күндөрү эгерде Рамазан айында орозо кармабаган болгон болсо, кайсы күндөрүн өткөрбөйгөн болсо, эмне болот? Анын казасын кайра кантип толтурат? Казасын кайра кантип толуктайт ошол күндөрдү. Биз буга чейин айткан элек эмне деп, бул важибул муассия деп айтылат да. Бул жакта деген адамда мындай кенендик бар да, кандайча. Бул адам каалаган убактысында ошо казасын толуктаса болот, бирок эң башкысы кийинки Рамазанга чейин кечиктирбеш керек. Мисалы, могу Рамазан айы бүткөн болсо, кайсы бир адамда 5 күн болобу, 10 күн болобу, мисалы карызы болуп калган болсо, ушулай да кийинки Рамазанга чейин кайсы каалаган убактысында өзү ошол казасын толуктаса болот. А бирок кечиктирген кийинки Рамазанга чейин казаны толуктабай, анын ордун толуктабай кечиктирген бул туура эмес. Бул эгерде шариаттык себептер болбосо, мисалы адам оорубаса, кечке сапарда жүрбөсө, жөндөн эле кийинки Рамазанга чейин казасын, адам ошо казасын, Рамазан айынын казаларын толуктабай кийинки Рамазанга чейин калтыруу бул туура эмес, бул күнөө болот. Адам тобо кылыш керек болот. Адам тобо кылат жана ошол калтырган күндөрдүн буга чейинки илгерки Рамазандагы калтырган күндөрдүн казасын толтурат дагы, жана ар бир ошол күнүнүн ордуна дагы бир кембагалды тойгузат. Бул эгерде кийинки Рамазандан дагы кечигип кала турган болсо, казасын толтурбай. Жана биякта дагы маселе бар. Бөлүп казасын толтурса болобу? Мисалы, адамда 5 күн казасы болгон болсо, 5 күн орозодо карыз болгон болсо, ошол күндөрдү уда кармаш керекпи, же болбосо ортосунан бөлүп деле толуктаса болобу? Бул жакта эмне жообу? Ооба, бул сөзсүз түрдө эле уда кармоо милдет эмес. Бөлүп кармаса уруксат берилет. Бөлүп кармаса, мисалы, айына 1 күндөн кармайбы, айына 2 күндөн кармайбы, жумасына 1 күндөн кармайбы, эң башкысы эмне ошо карызын толукташ керек болот. Бирок уда кармап эртерээк ошо моюндолгон милдеттен кутулуу бул жакшыраак. Анткени адам моюндолгон милдеттен, моюндолгон карыздан эртерээк кутулган болот да. Анткени мүмкүн ушундай болуп калышы мүмкүн, адам кечиктире берип кийинки Рамазан башталып калышы мүмкүн да, кийинки Рамазанга чейин кечиктирип калышы мүмкүн. Ошондуктан орозонун карыздарын толуктаганга эртерээк шашылган жакшыраак, а бирок айтабыз, милдет эмес. Рамазан айы бүтөр менен эле ошол замат карыздарын кармашың керек деп милдет деп айтпайбыз. Эң башкысы кийинки Рамазанга чейин кармаш керек. Ошондой эле уда ар бир күнүнүн артынан бирине узартып, ортосунан бөлбөй кармаган дагы милдет эмес. Анда ортосунан бөлсө дагы уруксат берилет.